Бизден көрсөтүү аркылуу тандалып алынган дагы бир телекөрүүчүнүн иши аягына чыкты. ТүЗОдо акысыз адвокат программасы башталды. Саламатсыздарбы? Студияда мен Мунара Матиева жана комиссия мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын адвокаттар кеңешинин төрагасы Билим Райымкулов. Жана мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборунун директорунун орун басары Жылдыз Рыскулова. Ошондой эле КТРКнын байкоочулар кеңешинин мүчөсү Тимур Алхожоев. Ал эми бүгүнкү суроолорго адвокат Нургүл Намазбек кызы жооп берет. Биз ТүЗОдобуз, урматтуу телекөрүүчүлөр, сурооңуздарды камдап бизге байланышка чыкканга жана жазганга даярданып туруңуздар. Азыр болсо адаттагыдай эле сюжетти көрүп алып, анан берүүбүздү улантабыз. Биз өткөн көрсөтүүбүздө неберелерин көрүү үчүн жардам сурап кайрылган Бишкек шаарынын тургуну жакынкы күндөрү алар менен жолугаарын айтканбыз. Мына ошол көптөн күткөн жолугушуу 14 ноябрь күнү Балыкчы шаарында болуп өттү. Апанын талабы боюнча Бишкек шаарынан ар бир айда бир жолу базар күндөрү жолугушуу болуш керек болчу. Бирок ортодо сотко чейинки сүйлөшүүнүн жыйынтыгы менен эки тарап бир ойго келишти, ошо ортодо Балыкчы шаарынан жолугуштурабыз деп. 4 жылдан бери неберелерин көрө албай зар какшаган Жибек апа алар менен балдардын оюн зоок борборунда бирге болду. Бул боюнча адвокат Сталбек Купешов иш алып барды. Биринчи жолугушууга өзүм көзөмөл кылып, башынан аягына чейин чыгарайын деген максат менен өзүм Бишкек шаарынан апаны алып, өзүм Балыкчы шаарына жеткизип, жолугушууна өзүм катыштым да. Эми кандай жолугуш өттү, ал ошонун баарын көрүш үчүн жолугуш абдан жакшы өттү. 4 небереси менен тайнеси бири-бирин аябай сагынышыптыр. Келечекте мындай жолугушуулар дагы болуп турат. Биздин көрсөтүүгө кайрылып, адвокат менен акысыз, камсыз болуп, неберелерин көргөн апанын жашоосунда мындан ары баары жакшы болушун каалайбыз. Тандалып алынган эки телекөрүүчүбүз дагы адвокат менен камсыз болушту. Алар Ош облусунун тургундары. Бирөөсү Бибигүл эже, ал эженин иши боюнча Казыбаев Мурат өз ишин алып баратат. Демек, атамыздан калган жер. Бул каарманыбыз атасынан калган жерге ээ боло албай, үйү жоктугунан оорукчан баласы менен 10 жылдан бери ар кайсы жакта көчүп конуп жашап келет. Үйүм жок үчүн барат. Адвокаттын аракети менен ал өзүнө тиешелүү жер үлүшүнө ээ болот деген ишеничтебиз. Экинчи иш боюнча Орозбек байке алимент деп телефон чалуу кылды эле. Ал боюнча Гүлүша айым менен биздин адвокат жолугушуп, болгон маалыматты, болгон документтерди топтоп алып келип бериңиз деди. Бул айым керектүү документтин баарын бат эле топтоп, адвокат Эркинбек Жакеев дароо эле доо арыз менен Өзгөн райондук сотуна кайрылды. 3 күн мурда адвокат Жакеев Эркинбек Макешевич менен байланышып, документтердин баардыгын тактап, сотко алышып бергенине чоң ыраазычылыгын билдирип, акысыз долбооруна ушунчалык жардам бергенине чоң рахматымды айтам. Эми баласын багуудан баш тартып, алимент төлөбөй качып жүргөн карызкорго карата сот чечим чыгарат. Сиздин дагы бизге байланышка чыгып, адвокат менен акысыз камсыз болуп, көптөн бери бүтүрө албай жүргөн көйгөйүңүздү аягына чыгарууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Урматтуу телекөрүүчү, ал үчүн бизден түз байланыштагы телефондорубуз иштеп жатат. Экранда жазылуу, айта кетейин, 0312 39 25 33 жана 39 23 24, ошондой эле 0505 80 20 60 WhatsApp номерибизге дагы жазып жолосаңыздар болот. Мен эң алгач биздин WhatsApp номерибизге келген суроодон окугум келип атат. Айдил аттуу биздин атуулубуз кайрылып атат. Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунун Тосор айылында төрөлгөм. Атам менен апам экөө мен 6 жашымда ажырашып кеткен, бирок никеси азыркы учурга чейин бузулган эмес дейт. Атам башка
үй бүлө куруп, балдары менен жашайт. Мен апам, эжем, энем болуп Бишкекте турабыз. Биздин үлүш жерлерибизди бер десем бербейм, сатып жибергем деп бербей жатат. Кантип алсам болот? Жооп берип коюңуздарчы дейт. Нургүл айым, жооп берип койсоңуз. Кечиресиз, суроону башынан мен аягына. Атам башка үй бүлө менен жашайт, үлүш жерлерди сатып 6 жашында ата энеси ажырашып кетип, анан атасынын башка үй бүлөсү болуп атат. Бирок апасы экөөнүн никеси бузулган эмес ушул күнгө чейин. Анан бизге тиешелүү жер үлүшүн алалы десек, атасы сатып жибергем деп бербей жатыптыр. Ушул учурда эмне кылышым керек дейт. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Мен Нургүл Намазбековна. Бул суроо боюнча айта кетсем, мына азыр айтып атат, 6 жашынан ажырашып кеткен экен ата энеси. Никеси бүгүнкү күнгө чейин бузулбаса, башка үй бүлө менен атасы жашап жатса, жана үлүш жерлерди сатып жибериптир деп атат да. Бул суроодон биринчиден баякыл үлүш жерлер, баякыл жаңы үлүш жерлер ар бирине, ар бир кыргыз жаранына берилген. Даже жаңы төрөлгөндөргө дагы үлүш жерлери бөлүнгөн. Бул жерде атасы баякы балдарынын, аялынын ар бир үлүш жердин ээсинин уруксаты жок, жер үлүштөрүн сатууга акысы жок эле. Буга дагы айыл өкмөтүнөн дагы буну чечиш керек. Бул маселени кандай жагдайда, кандай шарттарда сатып жиберген. Мүмкүн документтин оформить этпей эле, жөн эле баякы акчасын алып берип бирөөгө сатып койгон мүмкүнчүлүк болот. Муну айыл өкмөтүнө барып чечиш керек. Себеби ошол үлүш жерлер айыл өкмөтү ошол үлүш жердин ээсине гана, ээсинин баякы уруксаты менен гана сатууга мүмкүнчүлүк бар да. Бул жерден айыл Кайсы жакка кайрылышы керек? Айыл өкмөтүнө кайрылыш керек. Айыл өкмөтүнөн чечиле турган бул суроо үлүш жери боюнча. Түшүнүктүү. Бизден эки телекөрүүчүбүз кошумчалап койсоңуз. Бул жерде бала 6 жашында ажырашып кеткен турбайбы ата энеси. Үлүш жер деген бул мына атасы, апасы, иниси 4 киши дагы атасынан башка 4 адамга берилген үлүш жер экен. Бул кайсы мөөнөттө берилгени белгисиз. Бирок деги эле бир 10 жылдан, 15 жылдан аркы мөөнөт болушу мүмкүн да. Ошол мөөнөттө эгерде үлүш жерди бул атасына гана берилген эмес да, өзүңүздөр билесиздер. Сөзсүз бул сатылып кеткен эмес. Сатылган эмес. Ошол жерди бербей атыптыр да. Жо сатылып кетти деди го. Сатып жибергем деп айтып бербей атат. Айтып бербей атыптыр да. Бирок сата албайт. Ал негизи билесиздер, үлүш жерди сөзсүз үлүшкө тиешелүү адамдар, апасы да баардыгы кол коюп бериш керек сөзсүз ага. Ошол себептен бул үлүш жердин боюнча жакшылап тергеп караса бул баардыгын чечсе болот да. Бул айыл өкмөттөн чечүүчү. Айыл өкмөттөн карап, госрегистрден карап, документтерин баарын карап, анан сөзсүз түрдө арыз менен кайрылыш керек. Апасы, эжеси, иниси баары кайрылып, бул үлүш жердин тагдырын чечиш керек биринчиден. Кандай? Себеби үлүш деген бул өзүңүздөр билгендей сөзсүз түрдө берилген нерсе да. Кички балага болсо да 6 жашында берилген турбайбы? Ага берилген, ал эч кимге берүүгө эч кимдин укугу жок. Ошо үлүш башка үлүшчүлөрдүн дагы. Ошону раз тактап айтып берсең, что үлүштү сөз канча убакыт болсо да кайра кайтарып алып алса болот сот аркылуу. Эгерде сатып жиберген болсо да. Жок, ошол Чоң рахмат. Адил, сиз бизди угуп жаткан болсоңуз, көрсөтүүнүн соңунда сизге адвокаттын дагы номерин жиберебиз. Андыктан өзүңүз байланышып, кенен кеңеш алып алсаңыз болот. Байланыштагы телекөрүүчүлөрүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Угуп атабыз. 365 күн болчу. 500 жолу кырап келет. Ошону карапайым жумушту
Karapayımda milyon muhtar bolgonları kayıtı alsak bolotçu grantı. Sana bunu çoğunluğu deyip Atambayat'la kiçin bir deputatla diyoruz bize Allah verdi. Şunu kayıtı alsak bolotçu grantı. Биринчи сурооңузга толуктоо киргизип коюңузчу. Россиянын жарандары бул жактан Россияга кеткен. Мисалы мен балдан жылдан Россияда иштейм. Булар акча которот. Кыргызстандын бюджетине түшүп атат деп атат. Кыргызстандын бюджетине манча мигранттардан биздин бюджетке манча акча түшпөй атат. жөлөк пул ала албай атат, алар ошол себептен сурап атасыз, Чоң рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Чоң рахмат. Суроосу түшүнүктүү болдубу сизге? Ошо жакшы угуп Россиянын балдарын Россиянын жарандары деп атат. Балдары Россияда мигрант болуп иштеп жүрүшөт. Алардын балдарына, башкача айтканда, неберелерине жөлөк пул чыгарбай жатат, себеби ата-энеңер тапкан киреше бар деп жатат. Бул эми эрежеге ылайык келсе керек. Эми баягы соцзащита деп коет, ошол мамлекеттик органга кайрылып, бул мыйзам бар. Кайсыл адамдарга, кайсыл жарандарга жөлөк пул каралган, кайсыл жарандарга жөлөк пул берилбейт. Бул жерден эгерде мамлекет баягы койгон определенный сумма бар, 800 сом, 1000 сом деген жөлөк пулдар берилет. Бул деген эгерде соцзащитада баягы мала өмүшү деп коет, баягы айлык пулдары аз, жашоо шарттары төмөн болгондо алар учетто турат, ошол соцзащитада учетто турат, ошолорго жөлөк пул берилет. А эгерде мамлекеттик жанакы ошол соцзащитада атайын комиссия барып үйүн текшеришет, үйлөрүн текшерип, жашоо шарттарын текшерип, ошол комиссия чечет. Бул жөлөк пулга берилеби, жөлөк пул берилбейби деген суроолорду чечишет дагы. Эгер жөлөк пулга баягы жатса, ала турган болсо, жанакы баягы ежемесячный корзина деп кой, потребительский корзинасы ниже минимума, прожиточного минимума болсо, анда ал берилет андай жарандарга. Эгер Россияда жүрөбү, ата-энеси Кыргызстанда жүрөбү, андай жарандарга берет. Эгерде андай баягы списокто турбаса, ата-энеси Россияда мигрант болуп жүрсө дагы, аларга мамлекет баягы жөлөк пул берилбейт да. Экинчи суроосуна да кыскача жооп берип койсоңуз. Гранттар боюнча. Гранттар боюнча айтсак, гранттарды эми баягы ар бир жаранга эле баягы бере берсе, бул мыйзам чегинде эмес. Грантты кандайдыр бир область, мисалы үчүн, эмне жерби, суу маселесиби, ошондой бир проект жазып, ар бир жаран проект жазып, ошол проектси өтсө, ошолорго гана баягы мүмкүнчүлүк бар да. Анан мындай ар бир жаранга жөнүнөн жок Эчтекеси жок эле келип мага грант керек десе аны бербейт. Кийинки телегөрүүчүлөрүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Мен Моюнов Бахадыр. Мен неге үй тууралуу сурайын дедим эле. Мен мага завещание боюнча калган болчу, чоң атаман. Ошону бирөөлөр кирип жашап турайлы десе болуптур деп киргизсек, кийин кызыл китеп кылып, бир адвокат жалдап ошо кызыл китеп кылып алышты. Мен 2011-жылдан бери соттошуп жүрөм. Ошо сотко мен эч жыйынтык болбой элем. Кантип неме кылсам болот? Ал үйдү ошентип өздөрүнө өткөрүп алып атышабы? Ооба, ошо үйдү өздөрүнө кызыл китеп кылып өткөрүп алып атышат. Бизден эч кимден сурабай. Документти каяктан алышты алар? Документти жок эле. Биз документти берген эмес деп, биз сатып алганбыз деп жасап атыптыр ошо кызыл китепти. Биз бул Союздун документи мен деп бар ошо үйдүн документи. Сиздердин өзүңүздөрдүн колуңуздарда үйдүн документтери барбы? Союз малында болгон документи бар. Андан кийин биз кызыл китеп кылганга неме болгон эмеспиз да. Түшүнүктүү. Бул жерде эми сатып алуу жөнүндө келишим болбосо кантип алар өткөрүп алышкан түшүнүксүз болуп атат, бирок жооп берип койсоңуз. Бул азыр суроо боюнча чоң атаман завещание калган деди үй.
Анан бирөөлөргө баягы Чоң атасынан буга калып. ооба буга калыптыр. Бирөөлөргө убактылуу жашап тур десе, алар документин жазып алыптыр дагы, анан чыкпай жатыптыр. Ушундай суроону түшүндүм. 2011-жылы соттошуп жүрүптүр. Эми бул жерден завещание баягы айтып атпайбы, мурун мен Союз убагындагы документ болчу, ал жакта кызыл китеп жок болчу деп. Ооба, туура айтат. Союз убагында баягы кызыл китеп деген түшүнүк жок болчу. Ал баягы эгемендүүлүк алгандан кийин эле кызыл китептерди. Техникалык паспорту болгон да бирок. Жок, техникалык паспорт деген бул правоустанавливающий документ эмес. Правоустанавливающий документ бул договор купля-продажа, сатып алуу келишими, завещание по закону, по наследству, свидетельство о праве на наследство по закону, по завещанию деген документтер бул правоустанавливающий документ болуп эсептелет өзү. А техпаспорт бул үйдүн правоустанавливающий документ эмес. Анан жер участогу жер тамы болсо, ал кызыл китеби ошол жерге болгон укук болот да. Бул мурун Союз убагында эле мен жасаган эмесмин деп атат. Демек, бул завещанияны текшериш керек. Госрегистрден баягы регистрация кылыш керек эле. Госрегистрден регистрация кылып, бул участокко кызыл китеп алыш керек эле. Бул үйдүн өзүнө свидетельство о праве на наследство по завещанию, да, ушундай негизинде берилген экен, азыркы түшүнүк боюнча. Бул госрегистрге өзүнүн убагында ушул документти тууралап алса, мен ойлойм, бул бирөө подделка кылып деп дагы мен азыр күмөн менен айтып атам, кандай жол менен баягы өзүнө өткөрүп алды, жанагы убактылуу жашап аткан адам, аны билбейбиз. Аны текшериш үчүн төмөндөгүдөй жолдор бар. Биринчи, бул үйдүн ээси, жана завещание болгон ээси госрегистрге барып, буну регистрация кылыш керек эле. Нотариустан алгандан кийин регистрация кылып, кызыл китебин алыш керек эле. Бул жараныңыз эми ушул абалда кайсы жакка кайрылыш керек? Бул азыр айтып атат, 2011-жылдан бери соттошуп атам депчи. Анан кийин ошол документтерди болгондон кийин бул үйдүн ээси болуп, жанагы убактылуу жашап аткан адамдарды выселенияга бериш керек эле да, үйдөн чыгарууга бериш керек эле. Андан тышкары, эгерде жанагы документтерди көрсө, госрегистрден текшериш керек, кандай документтин негизинде кимге тиешелүү. Ошол текшерип, мен сунуштайт элем, биринчи ошондон баштоону. Кайсы документтин негизинде кимге тиешелүү экенин, ал справканы алгандан кийин ошого жараша иш кылуу. Эгерде жанагы кандайдыр бир сатып алуу келишими регистрация болуп калса госрегистрде, анын баягы кандайынча подделка барбы, жокпу? Эгер подделка болсо, бул баягы кылмыш жаза кодекси боюнча жоопка тартылууга жатат адам. А эгерде жок, регистрациясы жок эле, булар баягы жок, чыкпайбыз, биз канча жылдан бери жашап атабыз деген эле сөз менен жашап атса, бербей жатышса, анда бул адам өзү кызыл китебин жазаш керек биринчи иреттечи, чтобы сотко кайрылып, мен кожоюнмун дегенге. Андан тышкары, азыр бул эгерде ошол баягы сатып алуу келишими болгон болсо, ошону сот аркылуу жокко чыгарыш керек. Бул жерде сотко бир нече требования менен кайрылыш керек болот атат да. Биринчи, эгерде бул госрегистр аркылуу кожоюну болсо, выселенияга бериш керек. А эгерде жок, договор купля-продажа бар, бизде келип бирөөдөн сатып алганбыз деген, ошонун негизинде регистрация кылып сатып алдык десе, аны жокко чыгарыш керек сот аркылуучу. Ошол сатып алуу келишимин жокко чыгарып, ал жактан кандай негиз болгонун, уже эгерде подделка болсо, анда уже кылмыш жообуна тартыла турган иш болот. Түшүнүктүү. Кийинки эки телегөрүүчүбүз күтүп атат. Эки суроону тең кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сурооңузду айтыңыз. Менин суроом боюнча. Алло. Угуп атабыз. Алло, саламатсызбы. Мен суроо берейин дедим. Могу 2018-жылы Пальдин компания ошол компанияга биздики акча салып, анан кийинчерээк эле 1-2 ай өткөндөн эле жабылып калды, бата элечи. Анан ал кишини ошо акча берген кишини атын каматтап, соттон эчтеке жыйынтык болбой атат. Барбаган. Суроо түшүнүктүү болдубу? Кайсы компания деди, кечиресиз? Жакшы болбой калды. Жакшы болбой калды. Ооба. Азыр суроонун маанисин түшүндүк. Ооба, суроонун маанисин түшүндүк. Кайсы компания экенин жакшы угулбай калды. Бирок тилекке каршы азыркы убакта ушундай компаниялар көп болуп атат. Адамдарды жанакы илгерки сетевый сыяктуу эле, пирамида сыяктуу кылып эле бири-биринин үстүнө акча чогултуп, анан бир, допустим, бири экинчи адамга мынакей үстүнө 1000 сомго 2000 сом кошуп беребиз деп, бир эки адамга кошулат дагы акча.
4-чү, 5-чи, 6-чы, 7-чи адамдар уже аларга акчасын салат дагы эч кандай баягы пайда табам деп салып атат, алар дагы эч кандай пайда таппай же өздөрүнүн акчасын ала албай ушундай арыз менен көп кайрылуулар болуп атат. Бул азыр айтты, биз сотко дагы эч кандай эчтеке кылбай жатат деп. Бул эчтеке кылбайт дегенге мен макул эмес билем, себеби бул РОВДларда мындай арыздар көп. Тергөө жүрүп, тергөө бүткөндөн кийин иш сотко түшүп атат. Сотко барганда эгерде мыйзам боюнча иш кыскарууга жатса, айыпкерлер жабырлануучулар менен элдешип, акчаларын төлөп берип, ишти кыскарууга жатып атат. Ал эми баягы бул алдамчылык деген берене болот. 204 берененин 1-чи, 2-чи, 3-чү бөлүгү бар. Кайсы, допустим, 10 миңге сомго чейин болсо 1-чи бөлүгү болот. 100 миң сомго чейин, 100 миң сомдон ашса 2-чи бөлүгү болот. 500 миң сомдон ашса, эгерде жанакы жабырлануучуга келтирилген зыян, анда бул 3-чү бөлүгү болот дагы, особо крупный болуп, булар жанакы жабырлануучуга төлөп берсе дагы баягы алдап кеткен адам жоопкерчиликке жатат. 500 миң, 100 миң сомдон ашса жоопкерчиликке жатат, эгерде эч кандай жабырлануучуга баягы материалдык чыгымын төлөп бербесе. Эгерде материалдык чыгымын төлөп берсе, жабырлануучуга мыйзам боюнча дагы алга мындай жеңилдетилет да жазасычы. Мен макул эмесмин, мүмкүн баягы 2-чи бөлүгү болуп шарттуу пробация деп коет, азыр пробациялык көзөмөл алган чыгар. Бирок сот чечиминде баары бир деле айтат, төлөп берилсин, жабырлануучуга келтирилген материалдык төлөп берилсин деп чечим чыгат. Түшүнүктүү. Кийинки телегөрүүчүлөрүбүз күтүп атат. Саламатсызбы? Саламатчылык кызым. Мен Аксудан чалып атам. Атым Айшакан. Мен мындай мамлекет үйүн алгам да. Ооба. Анан кийин коңшум ПМК үйүн алган. Экөөбүздүн артыбыздан жол өтөт, 6 метр. Анан жанагы ПМК үйүн алган башка бирөөгө сатып, алып туруп, бузуп, жолдон 2 метр жерди алып койгон да. Анан мен 5 жылдан бери соттошом, эч кандай мага жок, туура эле, эч убакта туура деп ошентип кое берет. Ошону эмне кылышым керек, каяка арызданышым керек. Түшүнүктүү. Мамлекеттен үй алгам дейт. Кошунасы жакшы угулбай калды, каяктан үй алганын. ПМКдан дейби? ПМКдан да. Бул жерде ортобуздан жол өтөт дейт, 2 метр жерди алып койду дейт. Бул жерде азыр такталган жок, кандай үйлөрдө, мисалы үчүн азыр кошо жанашкан үйлөр бар. Ал кошо жанашкан үйлөрдүн участогу 2 үйгө таандык болот. Ал 2 үй ошол участокты бири-бирине баягы тоскоолдук кылбай колдонуш керек. Эгерде ошо үйдүн баягы кандай жайгашканын айткан жок, эгерде үйлөр чогуу бирге жанакы эмне деп коет эле үйдө. Барачный тип деп коет го илгерки. Барачный тип болсо, алар болсо ошол участокты чогуу колдонулат. Алар баягы участокты 2 метр алып койду, мен азыр такталган жок да, мен ошол жөнүндө эгер айтып кетсем, 2 метр алып койсо, ал уже сот аркылуу ошол баягы адамдын жер менен колдонуусун баягы устранить препятствия деген исковое заявление болот, ошо менен кайрылыш керек. Бул апа өзү деле айтып атат, мен соттошуп жүрөм деп. Ошону айтам, кандай жол? Мисалы үчүн мындан тышкары дагы сервитут деген баягы түшүнүк бар, жарандык кодексте. Сервитут деген бул эгерде ошол адамдардын жалпы колдонушу үчүн, мисалы үчүн огороддун ортосунан башка жол жок, огороддун ортосунан өтүш керек болсо, ал адам ээси, үйдүн ээси, ал адам ошол жолду жаппаш керек. Себеби башка жол жок болсо, бул мыйзамда көрсөтүлгөн сервитут деп коет. Ал сервитут менен адамдар жалпы коомчулук колдонулуш керек да. Эгерде ошондой жерди жаап койсо, анда дагы мыйзамсыз. Ошол 2 жолу да, андан башка кандай жол экенин бу жерде демек бул адам кайра доо арыз менен сотко кайрылса болот, туурабы? Туурабы. Кийинки телегөрүүчүбүз байланышта. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Сурооңузду. Мен суроо берейин дедим эле. Вот азыр телевизордо Мээрим Көчөкбаеванын адвокаты сүйлөп атат. Мээрим Көчөкбаеваны биз 3 жылдан бери соттошуп келатабыз.
Бул Мээрим Көчөкбаевдин адвокаты азыр суроолорго жооп берип атат. 3 жылдан бери көп кишилердин Кечиресиз, ал ким? Үй алып берем деп көп суммада акчаларды алган экен. Ошо мен 3 жыл болду биз соттошуп, соттун акырына чыга албай жүрөбүз. Ошого Мээрим Көчөкбаевдин адвокаты экен. Бизге кантип жооп берип коет экен ал? Күнүгө сотко барабыз, бир причина. Акыркы сотуна 17 ноябрда болду. Мээрим Көчөкбаевдин адвокаты бербей калды деп сотту дагы аткарбай кетип койду. Тааныстырып Ошондо биз 3 жылдан бери чүйрөлүп атып жүрөбүз. Карапайым кишибиз, ош базарда иштейбиз. Сиздин акчаны баары ушу алдыктан алып Мээрим Көчөкбаевдин адвокаты кантип телевизордо туруп ушундай суроолорго жооп берип атат. Сиздин кайрылууңузга чоң рахмат эже. Албетте, эгер Мээрим Көчөкбаева деген күнөөлүү болсо, сот ага карата дагы өзүнүн мыйзамдуу чечимин чыгарат деген ишеничтебиз. Ал эми Нургүл айым бүгүн бул жерде адвокат катары бардык келген суроолорго кеңеш берүүдө. Кийинки телегөрүүчүбүз байланышта, саламатсызбы? Биздин WhatsApp номерибизге келген кийинки суроону окугум келип атат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер WhatsAppка аудио, видео звонок кылып бизге суроо окутпай жатасыздар. Биз ал жактан байланышты кабыл ала албайбыз. Шаардык телефонго гана чалып бизге байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми WhatsApp номерибизге жөн гана билдирүүлөрдү жөнөтсөңүздөр болот. Саламатсыздарбы? 2004-жылы Ак Бата конушуна үй салганбыз, дейт жолдошум экөөбүз. Анан 2007 жылы ажырашып кеткенбиз. 2 уулум бар. Үйдү талашпай жолдошума балдар чоңойгондо келишет деп таштап чыгып кеткем. 2015 жылы жолдошум каза болуп калды, дейт. Үйдү жолдошумдун карындашы балдарыма бербей жатат. Мен жердин налогун төлөп келем да, дейт. Ушул суроону кантип чечсе болот, дейт. Бишкек шаарынын Ак Бата конушунан чалып атат. 4252 менен аяктаган абоненти жооп берип койсоңуз. Бул жерде 2004 жылы экөө үй салган болуп атат да. 2007 жылы ажырашкан. Бул жерде негизи мыйзам боюнча эгерде никеси бар болсо, бардык сатып алынган, бардык ошол табылган буюмдар аял күйөөсүнүкү болуп эсептелет, теңме-тең бөлүнөт. Бул жерден азыр такталып кетти, качан никеге качан турганы такталган жок. 2007 жылы ажырашып атат да. Демек, эгерде никеси официалдуу түрдө никеси бар болуп, 2007 жылы официалдуу түрдө сот аркылуу ажырашса, 2015 жылы бул мындан башташ керек да. Үй кимдин намында? Үй кимдин намында? Жана үйдү сатып алып атканда аял күйөөсүнүн ЗАГСы болгонбу официалдуу түрдө? Эгерде үйдү сатып алып атканда, үйдү салышкан экен, экөө чогулуп. Ошо салышканда өзүнө азыр көбү баякы салып коюп эле жер проблемасы болуп, өздөрүнүн оформление болбой калып атат көп жерлерчи. Ушул вопрос боюнча дагы көп кыйынчылыктар туруп атат да, кийин баякы үйдү өзүнө каттатууда. Эгерде үй салгандан кийин бардык мен айтып кеткендей жанагы правоустанавливающий документтери мыйзам чегинде болуп, госрегистрден катталса, күйөөсүнүн атында болуп, жана 2007 жылы ажырашкан күндө дагы балдары бул үйгө укугу бар. Эгерде үй күйөөсүнүн намында болсо, мындай ситуация болуп кетип атат да, үйдө эч кимге оформление болбогон, анткени баякы жыл массивдерде жер трансформация болбой, үйдү оформление кыла алышпай, ошо бойдон жөн эле үйдүн документи жок эле кээде жашап калып атышат да. Мындай ситуацияда сот аркылуу далилдеш керек болот. Баякы ошол үйдү действительно аял күйөөсү болуп сатып, далилдеп туруп, күйөөсүнүн атына чыгарып же өзүнүн атына чыгарып туруп, анан балдарына эгер күйөөсүнүн атына чыгарса, завещание катары баякы наследствого алыш керек. Завещание болбойт бул жерден, баякы свидетельство по закону болот дагы, наследствого балдары укугу бар. Баякы Жаран кодекси боюнча баягы очередность бар да, өзүнүн ар бир эмеси, очерети бар. Биринчи кимде турат? Балдары, ата-энелери, баягы аялы дегенчи. Бул жерде Демек, бул эжени үмүттөндүрсөк болот экен, үмүттөндүрсөк болот. Сотко кайрылса болот. Түшүнүктүү. Кийинки телегөрүүчүбүз байланышта, саламатсызбы?
Биз сизди угуп атабыз, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берип баштасаңыз. Алло. Мен Бишкекте турам. Атым Жартиев Төлөбек. Бул үлүш жер боюнча суроо берейин дедим эле. Мен өзүмдү ден соолукка байланыштуу 93-жылы нарын айынан кеткем да. Анан бизден кийин жер үлүшү бөлүнүп, бирок негизи азыр учетум ошо нарында. Мага жер үлүшү тийбей калды. Кандай кылып жер үлүшүн алууга болот? Эгерде сиздин учетуңуз нарында болсо, негизи баягы жер кодекси боюнча ошол 93-жылдары күчүндө эле бул үлүш жерди ар бир Кыргызстандын жаранына таратып берүү тууралуу. Эми ал үлүш жерди таратып берүүдө ошол айыл өкмөттө, ошол райондордо баягы адамдын жыштыгына жараша бөлүнгөн. Кээ бир баягы райондордо, кээ бир айыл өкмөттөрдө бир адам башына 1 гектардан болсо, кээ бир баягы адамдардын жыштыгына жараша кээ бирлөрүнө бир сотуктан эле бөлүнүп калганда, буну деген ойлойм баягы эгерде баягы толук көчүп кетпей, шаардан баягы туруктуу жашап бул жака көчүп кетпегендиктен ал ошол убакта акыңыз бар эле, муну айыл өкмөтүнө арыз менен кайрылып чечсе болот. Эгерде бербесе айыл өкмөтүнүн кыймыл аракетин сот аркылуу баягы даттанууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Кийинки теле көрүүчүбүз байланышта, саламатсызбы? Сиз түз байланыштасыз, сурооңузду айтсаңыз. Саламатсыңар. Жана мен завещание боюнча 2011-жылы соттоштурам деген адам неме. Биз госрегистрди полный неме кылып чыкканбыз. Выселенияга бергенбиз. Ар түрлүү шылтоолор табып, бизге ошолорго неме кылбай соттор. Ишим бүтпөй атат. Бир 20 жолу сот, Верховный сотко чейин келип кеткенбиз. Буну немелерин senin dokumentin tуура эмес экен дейт, госрегистрге барсаң, завещание боюнча завещанияны дагы жокко чыгарган сот керек болсо. Ушинтип биздин иш бүтпөйт. Сиз кайсы жактан байланышка чыгып атасыз бизге? Мен азыр данное время мен Бишкекте квартирада турам. Үй кайсы жакта жайгашкан? Өзгөн районунда Мырзаке айылында. Сурооңуз түшүнүктүү, чоң рахмат. Азыр кайталап кетсек, бул жерде айтты, госрегистрге барганбыз, документ алганбыз, выселенияга бергенбиз. Адамдарды чыгаруу боюнча сотто, негизи соттошуп атам деп айтты. Азыр мен ойлойт элем, бул жерде баягы эгерде иш сотто каралып көп жылдан бери соттошсо, бул Ошто дагы ушундай акысыз мамлекеттен кепилденген адвокаттар бар. Ошол жака кайрылып, бардык болгон документтери менен барыш керек да. Бул азыр жалпысынан айтылып аткан сөз болуп атат. Жалпысынан негизи жолдору ушундай. Эгерде сиз ушул жолдорду карап эле сот кандайдыр бир чечим чыгара албай жатса, же бир туура эмес чечим чыгарса, бул жерде анда жалпы документтериңиз менен Оштун адвокатурасына барып, жана юридикалык кепилденген кайрылсаңыздар болот. Түшүнүктүү, кийинки теле көрүүчүбүздү дагы кабыл алабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сурооңузду айтыңыз. Мен Баткен шаарынан чалып жатам, атым Нусрат. 90-жылдан бери Баткенде, 80-жылдан бери Баткенде жашайм, бирок үйүмө документ ала албай жатам, 6 балам бар. Күйөөм жок. Эмне себептен ала албай жатасыз документ? Себеби тиги госрегистрге барып жерди карасам, бул жерде жер жайлоо болуп чыгып калыптыр. Суроо түшүнүктүү болдубу сизге? Эме. Ооба. Чоң рахмат сурооңузга. Бул жерде 80-жылдан бери жашап атса, ошол үй жайгашкан жер эгерде жайлоо жерине баягы жер фондунун ар кандай эме бар, адамдар жашай турган жайлоо фонд жер атайын бөлүнгөн жерлер бар. Жайлоо жерлери булар негизи баягы менчикке берилбейт. Муну деген айыл өкмөтүнө барып, арыз менен кайрылып, башка жерден жер бөлүп берүүгө
мүмкүнчүлүк бар да, себеби муну азыр жайлоо жерин алып өзүнө менчикке чыгарып, ал жерге да кызыл китеп берилбейт. Ошондуктан ушунга чейин баягы 6 баласы бар болсо, мен ойлойм ошол жерде деле мамлекеттик органдар карап кандайдыр бир жардам берет эле депчи, эгерде мыйзам чегине туура келсе. Жайлоо жери баягы менчикке берилбегендиктен ошон үчүн жайлоо жайыт жери ошо, ооба, жайлоо деп азыр айтты да, жайлоо жери берилбегендиктен бул өзүнө чыгара албай жатат жаран. Эгерде мыйзам чегинде баягы ошол турак жайды салууга бөлүнгөн жер болсо, муну жолдору көп мыйзам эмесинде, мыйзам боюнча. Даже ошол жерден 15 жылда туруктуу жашаган болсо деле, по приобретательной давности деп коет, сот аркылуу чечим чыгарса болот эле. Бирок бул азыр соттагы чечим чыгарбайт, себеби ал үй жайгашкан жер жайыт жери болот. Менчикке чыгарылбайт. Түшүнүктүү, саламатсызбы? Кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Сиз түз байланыштасыз, саламатсызбы? Ким менен соттошуп атасыз? Жанагы Биз көп топ 16 киши соттошуп атабыз. Жұмысшы болып қалды, сот бүтпей жатат. Алдан шығып, менен ақсалып, үй алып береміз. 16 киши бар бол деген. Ақсалыпты қайтып албай жүрөбүз. Кандай сотта бүтөлөбүз. Сурооңузга чоң рахмат, түшүнүктүү. Бул иш боюнча жооп берип койбосоңуз болбойт. Эмне болгон, Мерим Күчүкбаева, кандай иш? Мен эми баягы өзүмдүн профессионалдык жагдай боюнча дагы бул иш боюнча мен айтып бере албайм, себеби ал менин клиентим. Азыр иш сотто жүрөт. Сот мыйзам чегинде баягы чечим чыгарат деп ойлойбуз. Ошондуктан бул мен ал жөнүндө айта албайм да. Айтып берип койсоңуз. Мындай урматтуу телекөрүүчү, бул жерде акысыз адвокат передачасы жүрүп жатат. Бул жерде эми адвокатыбыз ушул суроо берүүгө, жарандары суроо бергенге жооп берип атат да. Бул профессионалдык өзүнүн иши боюнча мындай суроо берип, телепередачада адвокатыбызды ыңгайсыз абалга түшүрүү бул өзү туура эмес деп эсептейбиз да. Себеби адвокаттын бул профессионалдык иши жана эгерде өзүнүн ишин так жана өзүнүн коргоп жаткан жаран, буда бир адамды жаранды коргоп атат да, мисалы биздин Нургүл Намазбек кызы. Демек, анын укугун коргоп жатат. А сиздер 16-15 киши болсо, сиздер да ошондой эле 16-15 адвокат алып, ушул иш боюнча өзүңүздөрдү квалификациялык юридикалык жардам алууга укуктуусуздар да. Ошон үчүн бул эми передачада этикага да туура эмес келип калган нерселер болуп. Мен кошумчалай кетейин. Бул телекөрүүчүбүздүн дагы бизге түз байланышка чыгып, адвокаттан мыйзам чегинде кеңеш алганга укугу бар. Ошондуктан бул жабыркап жатыптыр. Мен түшүнүгүм боюнча Мерим Күчүкбаева деген алдамчылык менен соттолуп жатыптыр. Бүгүнкү күндө туурабы? Айтып коюңуз, буга сиздин кардарыңыздын каршылашы катары эмес, жөн гана телекөрүүчү жаран катары кеңешиңизди берип кетиңиз. Жаран катары айтсам, мен бул жерде бардык жабырлануучулардын адвокаттары бар. Адвокаттары келип, булардын укугун коргоп жүрөт. Ошондуктан мен ойлойм, булар дагы баягы юридикалык жактан баягы консультация алынган да. Ооба. Булардын дагы жабырлануучулардын адвокаттары бар. Түшүнүктүү. Биз ишенебиз, мына ушул иш боюнча Кудай буйруса биздин сотторубуз мыйзам чегинде жыйынтыкка келип чечим чыгарышат деп кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз, сиз түз байланыштасыз. Саламатсызбы? Мен бул Сары жол айылынын 5 километр жайгашкан дачаны тургулап да. Бизде авариялык абалда көпүрө бар. Көпүрөнү оңдойду деп кайрууга келип калган жок да. Анан өзүнчө эле футбол кылышты да. МЧС барсак тиге бар дейт, алыстык туруп барсак бияка бар дейт. Анан ал деген мындай юридикалык кагаз болуш керек, бир списание кылыш үчүн. Анын чыгымын санасак 100 000 экен.
эл өзүбүз мамлекеттен бир тыйын албай баягы деңгээлге көтөрүп көптүк түкүрсө көл болот деп акча чогултканбызда 200 000 сомчу. Мына бул кандай чечиш керек ушул маселени? Суроо түшүнүктүүбү сизге? Ооба. Чоң рахмат. Айылда көпүрө бар дейт, оңдойлу деп баргас жака кайрылсак эч жыйынтык жок. 200 000 сомго өзүбүз жазайлы дедик деп мен түшүндүм, туура түшүнсөм. Эми бул жерде бул баякыл ар бир сооруженияларды, мамлекетке тиешелүү болгон баякыл мекемелерди баары тең ошол жерде муниципалдык менчик болобу, айыл өкмөтүнүн менчиги болобу, ошолор кароого милдеттүү да мыйзам боюнча. Бул жерде айыл өкмөтү дагы өзүнүн көңүлүн буруш керек көпүрөнү оңдоого. Бул ошол айыл өкмөтүнө тиешелүү маселе болуп атат. Эгерде эми азыр булар айтып атат, жарандык биз өзүбүз 200 000 сом алып оңдоп коелук деп. Эми бул жак боюнча, мыйзам боюнча бул жерде эч кандай тоскоол жок. Азыр баякыл благотворительность деп коет, көп эле мындай иштерди жасап атышат. Эгерде өзүбүз эле айылдын тургандары өзүбүз эле жасайбыз деп акча чогултуп, эгерде көпүрөнү жасалышса, бул жерде мыйзам бузуу жок, эч кандай. Бул благотворительность болот да. Бизге байланышка чыгып аткан телегөрүүчүлөрүбүз абдан көп. Андан тышкары WhatsApp номерибизге дагы көптөгөн телегөрүүчүлөрүбүз тынчсызданып жазып жатышат. Мен сиздерге айтып кетмекчимин, биздин көрсөтүү жума сайын дал ушул кечки саат 8-ден 5 мүнөт өткөндө эфирге чыгат. Андыктан сиздердин бүгүнкү берүүдө байланышка чыгып же жазып жооп ала албай калсаңыздар, же тандал албай калсаңыздар, анда сөзсүз кийинки берүүлөрүбүздө дагы биз менен байланышып, адвокат менен акысыз, камсыз болгонго мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сурооңузду айтсаңыз. Кыздар, мен 18 жылда Ош шаарында эски балалардын үстүнө электр сатып алгам да. Ошол документти алып, демек күтүп берген. Бирок күтүп алган деген да. Аны үйгө алып келип, койгон боюнча карабактын 2 жылда 2 жылда кайрадан документ жок болуп чыкты таппайдан. Үчүн эми кийин кайрылып кайрадан операция болот. Суроосу түшүнүктүү болуп атабы сизге? Эч угулган жок. Байке, шашпай акырындан анан телевизордон алысыраак отуруп алып, анын үнүн азайтып туруп, кайра кыска так кылып сурооңузду кайталап коесузбу? Макул анда. Мен 2014-жылы Ош шаарындагы эски балалардын үстү жагындагы тектерден жер сатып алам элем, бирөө. Анан ошол документти ортосун алып сатканды документтерди берген колуна. Деп туруп алыңыздар. Ал документтерди Жер сатып алдыңыз, андан кийин эмне болуп атат байке дагы? Жер сатып алгансыз, мал базардын жанынан, андан кийин документтерди берген кагаздарды. Мынасыл кагаздын негизинде бүгүн китепчи сатып аламыз деген. Ошол документтерди мен жоготуп жиберди. Сурооңуз түшүнүктүү, чоң рахмат. Сатып алган жеринин документтерин жоготуп жибериптер. Бул кандай кылыш керек? Кайка кайрылыш керек? Сатып алган жеринин документтерин жоготуп берсе, бул жер негизи ар кандай негиздер менен кандай негизде алынганда, эгерде айыл өкмөтүнүн чечими болсо, айыл өкмөттө госрегистрде анын түп нускасы болот. Мамлекеттик органдын түп нускасы болот. Эгерде айыл өкмөт ушуну жанакы кимден сатып алса, ошонун атына чыгарып берсе, ошол жактан алса болот, түп нускасын восстановить этип кайта. Эгерде бирөөдөн сатып алып, на основании договора купли-продажи деп коет го, ошонун негизинде болсо, анын деле түп нускасы госрегистрде болот. Аны баякыл сөзсүз түрдө баякыл Эркин Тоо гезитине маалымдап, ушул документтер жоголгондугу тууралуу жарыялаш керек дагы, кайра барып арызы менен ошол түп нускаларын восстановить этсе болот. Түшүнүктүү. Кийинки телегөрүүчүбүздү кабыл алалы. Саламатсызбы?
Байланыш үзүлүп калды. Мен WhatsApp аркылуу келген суроону узаткым келип атат. Мен Баткен облусунун Көк Таш айылынын тургуну болом дейт. Ибрагимов деген жаран жазып атат. 2021 жылы июнь айында Ак Тилек өткөрмө постунда чоң жүк ташуучу унаамды аскер прокуратурасы арестке алып койгон. Себебин сурасам, бул автоунаа контрабанда жолу менен келген экен дейт. Мен билбей, накталай акчама сатып алганыма 4 жыл болгон. Аскер прокуратурасына кайрылсам, териштирип кайра беребиз деген, бирок эч тыянак жок, 6 ай болду дейт. Прокуратура өздөрү арыз менен кайрылыңыз дегенден арыз жаздым, унаамды чыгарып бергиле деп, бирок эч кандай жыйынтыгы болбой жатат. Ушуга кыскача жооп берип койсоңуз, ал эми комиссия мүчөлөрү мен сиздерге жыйынтык чыгара бериңиздер демекчимин. Биздин көрсөтүүбүз соңуна чыгайын деп калды. Бул жерде Ак Тилек постунан товар менен өтүп баратканда автоунаамды контрабанда менен келген деп алып койду деп атат. Бул жерден автоунаа болуп аткандыктан кеп автоунаа болуп аткандыктан ошол жерден автоунааны эле алып, ал товар эмне товар экенин, товарда баягы мыйзам чегинде чыгып бараткан болсо товарды бериш керек эле да. Бул биринчи. Экинчиден, жанагы автоунаа боюнча бул баягы эгерде действительно контрабанда менен келген автоунаа болсо, бул жөнүндө кылмыш иши козголушу мүмкүн. Кылмыш иши козголуп, мисалы үчүн азыр кылмыш ишинин ар кандай сроктору бар, 1 айлык, 2 айлык сроктору бар. Эгерде баягы тергөө созулуп кетчү болсо, тергөө мөөнөтү да созулат. Буну ошол тергөө, эгерде иш козголсо, тергөөчүгө кайрылыш керек, убактылуу берип тур деп, жанагы өзүнө тил кат менен алса болот, убактылуу. Болбосо, баягы тергөөчүнүн дагы баягы штраф стоянка коебу, өзүнүн баягы бир сот боюнча эгерде иш козголуп сотко кете турган болсо, соттун жыйынтыгы менен бериле турган автоунаа болуп калат. Ошондой да болушу мүмкүн. Эгерде тергөө жүрүп атса, мүмкүнчүлүк бар, тергөөчүгө кайрылып, ответ храненияга жазып, ошол автоунааны убактылуу алып турганга дагы мүмкүнчүлүк бар. Ал деген бул мыйзам чегинде эле кайрылып, прокуратурага болобу, тергөө органдоруна болобу, автоунаанын тагдырын чечип алса болот. Эгерде жок, иш сотко кетип, сотко чечиле турган болсо, анда сот чечиминин жыйынтыгы боюнча чечилет бул автоунаанын тагдыры. Түшүнүктүү. Анда мен комиссия мүчөлөрүнө сөз узатам. Бүгүн кайсы телекөрүүчүлөрүбүз адвокат менен камсыз болушат? Кыскача айтып койсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына комиссия мүчөлөрү суроолорду карап, телепередачада дагы мурункудай эле 10дон ашык жакшы суроолор келди. Жана көптөгөн мынагы бүгүнкү немеде передачада 150-200 суроо келип түштү да. Ошонун ичинен биз тандаганыбыз биринчиси бул жана үлүш боюнча Бокошов Адил Канатбек Жысыкөл областынын Жетөгүз районундагы жана үлүшү боюнча айтып кетпеди передачада. Адил тандалды, андан кийинки убактыбыз аз калды. Андан кийинки биздин передачада мына Аксыдан болот экен. Акылай деген 20 жаштагы кыз балдары алимент ала албай жүргөн экен. Акыркы номери 601 деп коюп, кыскача 601. Жана ошондой эле үчүнчү дагы бир жараныбызды тандадык. Ал да ошо инвалид, ушу азыркы мамлекеттик кепилдик берилген юридикалык жардамдын критерийлерине туш келген, дал келген инвалиддик экинчи топтогу майып бар экен. Атасы 85-83 жаштагы инвалид пенсиядагы ата энеси бар экен. 593 номер. Акыркы номер 593. Чоң рахмат. 590. Адил Акылай жана 590 номери менен аяктаган абоненти сиздердин ишиңиздерди акысыз адвокат программасы колго алат. Ар аптанын жума күндөрү көрсөңүздөр болот. Кийинки аптада алдыдагы парламенттик шайлоого карата биз эфирге чыкпайбыз. Андан кийинки жумада, тактап айтканда 3 декабрда кайрадан кечинде жолугушканча сак саламатта калыңыздар.